Ошондой эле урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, бир аз убактыңыздарды алсам мен кечирим сурайм. Өткөн аптада 4-күнү күнү болгон жыйында Коопсуздук комитетинин чалгындоо жана контрразведка долбоор законун караганбыз. Ошол законду карап жатканда комитетте каралып, палатага алып чыгылды. Палатада карап жатып, депутат Мадымаров ошол менин дарегиме бир аз сын пикир айтылып кетти. Ал жерде бир аз туура эмес сөздөр айтылды. Мен күн тартип боюнча маселе сунуш болуп атат. Күн тартип боюнча сунуш болсо айтыңыздар, урматтуу коллегалар. Анан азыр маселе болуп атат. Күн тартипке сунуш. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, жана 2 мүнөт убакыт сурасам бербей койдуңуз. Мен бир маселеге токтолуп кетким келет. Урматтуу биздин Адахан мырза менин дарегиме өткөн апта Коопсуздук комитетинин проект долбоор закону карап жатканда менин дарегиме сын айтты. Силер өзүңөрдүн досуңардын законун өткөрүп жатасыңар депчи. Бирок мен буга кошулбаймын. Анткени биз ал долбоорду комитетте караганбыз, палатага алып чыгып карадык, аны кайтарып комитетте караштын кажети жок болчу. Эгер өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизиле турган болсо, экинчи окууда карасак болуп болчу. Урматтуу депутаттар, мен убактыңыздарды алсам кечирим сурайм. Бизде Адахан мырза ушундай бир мугалим болгонун, акыл насаат айткан такыр койбоду. Мен Адахан мырза бул кокуй менен сүйлөсөм эле бир балакетти баштайт экен деп, өзүн бир бийик тутуп, өзүнүн жөнүндө абдан бир бийик ойдо. Ал таптакыр андай эмес. Ал биздин арабызда отурган 88 депутаттын бирөөсү. Улуу мынакей трибунада мен бир аз сын айтып койсом, мен кечирим сурайм, урматтуу депутаттар. Чындыкты чындай айтыш керек. Урматтуу Адахан мырза, сиздин образыңыз Вакыт калды. 10 секунд. Урматтуу Адахан мырза, сиздин образыңыз волк в овечьих шкурах. Түшүндүңүзбү? Сиз өзүңүз... Урматтуу коллегалар, Жеңиш Шерматович бере албайбыз. Жеңиш Шерматович, регламент боюнча башка депутаттардын атына атап шекелтүүгө болбойт. Биз сизге вакыт бердик. Сураныш бир аз. Рахмат. Биринчи микрофон. Sağ olun, hürmetli депутаттар.
Birinci mikrofon.